Бишкекте таштанны челектен жаңы төрөлгөн ымыркай табылды. Бишкекте таштанны челектен жаңы төрөлгөн ымыркай табылгандыгын Октябрь райондук милициясынан билдиришти. 8 ноябрда түнгү саат 23:30 чамасында милицияга Борбор каладагы Элебаев көчөсүндөгү таштанны челекке белгисиз аял ымыркайды таштап кеткени тууралуу маалымат түшкөн. Жерине тартип сакчылар барып, жаңы төрөлгөн наристени табышкан. Бул факт милициянын журналына каттууга алынып, тергөө иштери жүрүп жатканы айтылды. Ал эми кызыл эт ымыркай номер 1 төрөт үйүнө өткөрүп берилген. Бөөктүн абалы туруктуу экенин кошумчалашты. Булак Спутник Кежи. Бул ымыркай 8 ноябрда кечки саат 23:38 келди. Алып келген бригада скорой помощь алып келди. Өтөткөн адамдар мусоркадан баланын үнү чыкканда өздөрү чечинип кийимдерин, футболкаларын баарын баланы ороого алып, скорый чакырып күтүп отуруштур. Скорый келип сразу бизге алып келди. Бизден баланы кабыл алдык. Бала оор акыбалда келди. Баланы көргөндө 9 айлык бала, биздин педиатр, неонатолог көрүп жардам берди. Төрөлгөн баланын температурасы 37 градус болуш керек. Бул бала 28 градус менен келди. 4 сааттын ичинде баланы нормальный температурага алып келип, жылытып, эмне дары керек болсо ошонун баарын алып, бала күйөөзгө жатып, лечениясын баштады. Бүгүнкү күндө баланын акыбалы туруктуу, оор, реанимацияда жатат, дарылардын баарын обследованиясы өтүп атат, дарылары керектүү дарыларды алып атат. Бала эми мындан кийинки баланын жолу бияктан дарыларын алып, транспортировкага жарагандан кийин 3 детский больницага же Жальский больницага которулат. Видимых никаких уродств нет, внешне нормальный ребеночек. Эми көрөбүз да, башы бир тийдиби, кандай болду, канча саат жатты ошол жакта, аны биз айта албайбыз. Дагы жакшы үстүнө катуу оор таштанды болгон жок, что бала аман. Биз баланын аман калганына сүйүнүп атабыз да. Бирок очень обидно, что такое творится в 21 веке. Наши неустроенные девочки поступили так. Это крайне отчаянный человек. Мать, наверное, в очень тяжелом состоянии, психологическом. Поэтому она пошла на такой шаг. Очень обидно. А бала Европа түспөлүндө же кыргыз, азиатская внешность. Азиатской внешности. У него вес 2200. Стабильный бала стабильный. Ушундай бала, если испытал такую гипотермию, bizde ошондой термин бар, жана температурасы ылдый болуп калбадыбы. Анан канча жатканын да билбейбиз да. Анан кантип тийди тияка да билбейбиз да. Оор нерсеге тийдиби, башы менен тийдиби билбейбиз.